Айыл чарба тармагында балык чарбачылык эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетти. Чүй, ысык көл аймактарында балык өндүрүү чарбалары жолго коюлуп, балык багуу кирешелүү болгондуктан балык өстүрүүгө кызыккан жарандар да көбөйдү. Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кара Суу айыл өкмөтүнүн Кызыл Көл айылынын тургуну ишкер Турсунбай Жоошбаев да үй шартында балык багууну эңсеп, иш жүзүнө ашырганына 4 жылдын жүзү болду. Каарманыбыз Турсунбай Жоошбаев таң эрте тургандан баштап көлмөдөгү балыктарынан кабар алуудан баштайт. Birinci bakkanda bu kölde munoğu menen iki köl kurganda. Anda iki köl kurup anan keyin bu jakta hiç kim balık bakkan neme jok, jakşısını jok. Men bunu түндүктөн көрүп калган болдум. Анан кийин ушуну кылда бизде деле болот, суу таза деген ой менен анан келип жасадым дагы. Кандай болор экен деп коркуп 3000 балык салгам биринчи. Анан 3000 балык салдым, анда шарттар мындай эмес. Ошону чоңойтуп, жемдерин туура бере албай, 1,5 жылдап барып анан кийин сатыкка килограммга чыкты да. Кыйынчылыктар болду. Бул боюнча менин өзүмдүн да түшүнүгүм жок эле да. Андан кийин анан тигил жактан анан улам сурап турдум билгендерденчи. Билгендерден сурап ошондой кылып чоңойттум да мунучу. Анчалык анда түшүнүк жок эле. Аябай биринчиде кыйналып болобу, болбойбу, анан биздин эл жейби муну сата аламбы деген дагы ойлор аябай түйшөлдү. Мунучу. Анан ошону качан салмагы килограммга жеткенден кийин анан сыртта деле менин байланышым жок эле да, сатуучу каяка өткүзүштү. Анан ушул өзүбүздүн эле элге анан килограммдап эл башында бир азыраттан алып жеп, анан кийин эл үйрөнүп кетти бугачы. Үйрөнүп кетти дагы. Тез эле товар түгөндү да. Анан бул болот экен деп эсептеп, оборот кеткен расходторумду эсептесем, уже болот экен да. Анан кийинки жылы анан көп балык салдым да. Кийинкини ошол өзүнүн эрежесинде, өзүнүн салмагына жараша жемдейт экен да, бул суунун температурасына жарашачы. Өзүнүн неме ошондой таблицасы бар экен. Анан ал таблицаларын өздөштүргөндөн кийин муну мен былтыркы балыгымды 1 жыл болду, аны сатып кетти да. Ошону 1 жылда килограммга жетти. Майдын 18 салдым эле, кайра майдын аягы мен сатууга чыгардым. Анан саткан товарым уже эки тарапка реклама болуп белгилүү болду дагы. Мурункудай 1 кило, 2 кило, 3 кило эле сатып кыйналбадым. Бул өз алдынча көбөйбөйт. Муну даяр тияктан малек келет. Урugу Европадан келет да. Анан малекту Бишкектен өндүрүшөт. Ошол жерде фирмалар бар. Анан ошо бизге окшогон балык чарбаларына сатат да. Мунун ошо былтыр 3 граммдыгын уштугу эсептегенде 15 сомдон алынган да. 3 граммдык балык. Ноябрь, декабрдан баштап февралга чейин өсүмү жай болот. Кышында жемди азыраак бергенибизде ошо суунун температурасы түшкөндөн кийин буда уже тамакка азыраак теңирет, өсүмү жайлайт. Ошого тамакка аз берет. Анан март, апрель айынан баштап, уже апрелден баштап өсүм аябай тез келет да. Тез эле. Өздөштүрүп алгандан кийин мунду эми көзүм билип калды. Бул эми башка чарбаларга караганда чындыгында түйшүгү анчалык эмес. Жемдин эле немеси болбосо мунун түйшүгү анчалык эмес. Gelip para dem çaçıp öyle koyganın bolbosu андай эмес да. Анан расходтор өтө кетпек эле экен. Өзүнүн
50%, 100%, 50-50 неме калат экен да, пайдасы калат экен. Азыр Кызыл Көл боюнча айыл өкмөт тарапта бирөө бар, ана биздин эле өзүнүн Чакан айылда азыр 8-и өздөштүрүп, азыр чоңойтуп 300, 400, 500 алдыңкы килограммга жетип калды. Баягы мени көргөндөн мени менен теңирээк баштап менден кийин салгандар да бар эле. Анан алар жакшы өздөштүрбөй турат эле, мен өздөштүрүп, мен товарды сатып, уже менен прибыл немеми көрүштү дагы. Анан кийин көп эле ушуга ошолор баягы башкысы менен неме кылып, астейдип киришти да. Анан азыр жаңы кылабыз деген дагы азыр көбөйүп уже элде. Документтерин арасташып атат, ордуларын арастап атат. Азыр Кудайга шүгүр көбөйүп кетип атат. Кандай кылып муну жайларды жазуу, муну көрүшүп кетет. Анан буга эми адамдар, элдер коркушат да. Баягы бизнести баштагандан коркушуп атты да көптөрчү. Азыр уже менин бизнес муну көрдү дагы. Анан менен кеңеш сурашып атат. Анан билгенимди айтам, коркпогула будан. Бул ошол 100 сом салсаң, ошол неменин 50 калат. 50-ге 50 калат бул. Деп азыр элде кызыгуу көп. Баягы бул эми жеке ишкерлик да. Анан ушунун документ тарабы мамлекет тарабынан татаал экен да. Уруксат алыш аябай кыйын. Азыр мурундагы мен жаңы кылганда Еспос тарабынан, район тарабынан чечилчү болчу. Азыркылардын жакында чогулушу болду. Эми Бишкектен уруксат алат турган болуп калыптыр да. Эми бул жерден балык кылам деп баягы азыраак эле финансыбыз бар да, айыл жериндегилердики. Анан мунун документине Бишкекке чуркаш, ошол тарабын аябай татаалдаштырып балык чарбаны экенчи. Эми ошону ушул жергиликтүү эле бийликтен район территориясында эле документациясы бүтсө, анда жеңил болмок да. Ошодон дагы бир топ кыйналышып атат. Азыркы жаңы кылгандарчы эми Бишкекке барып, геология институту ошол жерден уруксат алыш керек экен. Балыккачы. Анан кийин башка документтер болуш керек экен да. Ошол ягы татаал экен. Ошол тарабынан бир аз чайналышып албатчы. Ошентип улам барган сайын балык өндүрүү өздөштүрүлө баштады. Өлкө боюнча 500ге жакын балык чарбалары бар. Алардын ичинен 100ге жакынын ири чарбалар түзөт. Аламитин аймагында форель багууда ишкерлер сырт жактарга экспорттоого жетишип жатышат. Ишкер Алтынбек мырза да кыштын чилдесинде балыктарды багуунун сырларын бизге айтып берди. Башында бир сыйра Кыргызстандагы балык чарбалары менен таанышып чыктык. Ысык көлдү айланып, бирок Союздан кийин ал чарбалардын бардыгы талкаланып тонолуп кетиптир. Биз кээде ошол чарбаларды кыдырганда кимдерде оборудование бар деп, инкубационный оборудованияларды, чабак багат турган бөлмөлөрдү, бассейн, ванналарды ошол жерден элдерден сатып ала баштадык. Биз кээ бир үйлөргө барсак, үйлөрүндө чөп чийип коюшуптур кээ бир балык багып турган, чабак бага турган бассейндергечи. Андан кийин
Қазақстанға барып, Алматанын үстүндө Түрген деген форель чарбасы бар. Ошол жактан бир сыйра көрүп үйрөнүп, анан ошол жактан бир рыбоводду алып бизге үйрөтүңүз деп суранып, анан ал киши келип 2 жыл үйрөтүп кетти бизге. Бир сыйра үйрөнүп багып көрүп, анан көзүбүз жеткенден кийин бир аз билимди тереңдетейин деп Израилге барып интенсивный балык багуу боюнча курстарды өтүп келдик. Анан ошондон бери акырындап чарбаны бутка коюп дегендей аракеттерди кылып келатабыз. Биринчи ачып аткан адамга катары кыйын эле болду. Же оборудование жок, же посадочный материал деп коет, уруктандырылган икралар жок. Анан ошонун баарын акырындап изучать этип, ар жактан үйрөнүп, алып келип неметкенге туура келди. Анан бизде бул форелдин жеми да жок экен да, ошол убактачы. Ал убакта анан финляндиялык Рефурайса деген компания менен договор түзүп, ошолордон жем алып, икраны болсо Даниядан алып келип баштадык. Мына экөөбүз сүйлөшкөнчө уже балыкта түшүп калды. Өзү булар чабактарга бир аз көбүрөөк беребиз, 5-6 мал. Чоң балыктарга күнүнө 2 мал. Бирок көбүнчө температурадан аябай көп нерсе зависит этет да. Biz жазга чейин салмак жоготобуз. Балыктарды где-то 15-20%ке чейин, мындай кыштын узактыгына, татаалдыгына жараша 15-20%ке чейин салмак жоготушат. Анан эгер күзүндө арыгыраак болгон балыктар болсо, анда дистрофияга кабылып калышы мүмкүн. Анда ал балыктын ички органдары иштебей калат да. Ошондой кабылбаш үчүн биз жумасына 5 күндө бир жолу ачып, жем берип турабыз. Азыр бир аздан кийин сизге жем берип да көрсөтөм. Бүгүнкү күндө балык чарбаны ачыш жана уюштуруу боюнча илим керек, билим керек. Бүгүнкү күндө биздин көп чарбаларыбыз баягы интернеттен карап маалыматты алып, же коштасын карап чарбаларын ачып атпайбы. Ошондо көп нерсени байкабай калат. Пруттарды кандай салыш керек, же бассейнди, суунун кислороду канча болуш керек деген жана башка көп нюанстары бар да. Аны ошону билбестиктен ачып алышат, кийин кыйналып баштайт. Себеп дегенде саны өсүп баштаган сайын балыктын ыландары болот. Балык деле ооруйт бул жаныбар да. Аны ошон үчүн ошого үйрөтүш үчүн эми ар бир айыл өкмөттө семинар өткөзүп жүргүзүп атабыз. Бирок биз сунуш бергенбиз Корея деңиз институтуна. Бизге республикада борбордук улуттук центр ачыш керек деп. Ошол жакта биз балыкчыларды, фермерлерди үйрөтмөкпүз да. Пруттарды кандай салыш керек, бир куб сууга канча малёгун салыш керек, жанагы майда чыбагын кандай жем бериш керек деп, бүт баарын үйрөтүү боюнча деп. Ошон үчүн аякта эң ыңгайлуу, ылайыктуу бизде тон балык чарбасы болду. Бүгүнкү күндө ал иштеп атат. Анан ошол жака биз лабораторияларды салабыз, жатакананы салабыз, ашкананы салабыз. Ошол жака үйрөткөнгө Кудай буйруса, ишке ашкандан кийин 1 жылдан кийин аяк ачылыш болот. Ошол жакта биз бүт фермерлерди сезонго байланыштуу үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Негизинен биздин ишкерлер балыктын 5 түрүн өстүрүшөт. Айрыкча форелге басымдуулук кылышат. Форель багуу аквакультуранын бир түрү. Буга мыйзам жол берет.
Анын икраларын, тойтун чет өлкөдөн алып келишет. Биз үчүн чоң рынок болгон Россия менен Казакстанда да дал ушул форель балыгына талап күчтүү. Анткени Кыргызстандагы мөңкү сууларында өстүрүлгөн форельдердин этинин даамы өзгөчө баага ээ. Буга биздин таза жаратылышыбыз, таза булак суулары форель балыгынын сапатын ого бетер арттырат.